Кесир. Автор Тазагүл Сагынбаева. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Мезгил жетип акка моюн сунса ар адам ошол жерге барып томпойгон боз топурак астында калат. Мен да бир күн ошолордун катарындамын, деди дилинде. Ата энеси тирүүсүндө эмне ушинтип жок дегенде эмгек өргүү алганда келип боор батырып кетпеди десең, тиричиликтин түбүнө жетчүдөй болуп жанталашкан экен. Ошентип жүрүп эмне тапты. Атасынын да апасынын да акыркы сөзүн укпай, топурак салганга келип көз жаш кылып кол куушуруп отуруп калган. Эми минтип мезгил өтүп, өзү да өмүр базарынан кайтып, акыркы күндөрү өлүмдү көп эстечү болду. Тойпоңдоп жанына чуркап келген небереси оюн бузуп жиберди. Чоң ата, жүр. Колунан тартып ордунан тургузду. Өрүк жейм. Алма бакка кирип мөлтүрөй бышкан өрүктөн бирди алып оозуна салды да экинчисин небересине сунду. Жей кой садагасы. Бабаңдын колу тийген мөмөлөр булар. Буюрса ушул үйдүн коломтосунун отун тутанчу урпагы сенсиң. Сап-сары болуп эзиле бышкан өрүктү тамшана жеп жаткан мырзаны карап ичи эзилип турду. Урпагың улансын, уучуң узарсын деп ата-бабаларыбыз ушуну айткан экен да. Бир жума убакыт билинбей эле өтүп кетти. Ушул жолу Медер жан дүйнөсү бир башкача тазаланып, эс алганын сезди. Таң эрте соккон сыдырым шамал, таза аба кадимкидей чыйралтты. Күнүгө таңкы саат 5-те айылдын четиндеги дөңсөөгө чыгып кыйлага дейри айылга, мелтиреп жаткан талааларга сары эсеп салып отурат. Бүгүн да келди. Эсинде атасы экөө да ушул жерге көп келишчү. Анда бала экен. Атасы айткан сөздөрдүн бири кулагына кирсе, бири сыртынан кетчү. Ойлоп көрсө санжырайтчу экен. Ошондо ушул акылы болсо ар бир сөзүн кагазга түшүрүп, аздектеп сактап албайт беле. Өткөн ишке өкүнгөндөн не пайда эми? Медер ордунан туруп айыл тарапка жөнөдү. Ушул убакта короолордон чубап койлор жайыкка чыгып, жылуу сүттүн жыты мурдун өрдөп, айыл турмушу жандана баштайт. Кошуна Райкан эне уюн саап эң биринчилерден болуп бадага айдап жөнөптүр. Медерди көрүп, белин түзөп токтой калды. Арыбаңыз эне, демдүүсүзбү? Кагылайын, Медерсиңби? Сени бала чакасы менен келиптир деп уктум эле. Жакшы кылыпсың. Ата конушуңду ээнсиретпей ушинтип кабар алып тур. Ооба, бир жума болуп калды. Уул кызым неберем менен келгенбиз. Үй жака кирип чай ичиңиз эне. Аман болгула каралдым. Андан көрө силер биздин үйгө кирип чай ичип кеткиле. Макенимдин кенже уулун үйлөнтүп, менин колума беришкен. Небере келиндин чайын ичип отурам, Кудайга шүгүр. Эне менен коштошуп жолун улаган Медердин ичи тызылдап ачышты. Апасы Раматылык небере келин эмес, өз келиндин чайын дурустап ичпей кетти. Болбосо Райкан энеден ашып кетсе 4-5 жаш эле улуу болчу. Жашаса болмок, ушул энедей болуп 80 жаштан өйдөлөп. Баянсулуу эрте туруптур. Очок тарапта от жакканга аракет кылып жүргөн экен. Кызым, эмне эрте турдуң? Айылдын таңы сонунда ата. Карасаңыз таптаза аба, жагымдуу куштардын үнү. Ушундай кереметти көрбөй уктап жата берген уят да. Кел от жагып берейин, чайды бүгүн очокко кайнатчы. Өзүм жагайын, менин деле колумдан келсе керек, карап туруңуз. Баянсулуу жыгач отундун майдасын астына, шактуусун үстүнө коюп ширеңке жакты. От акырындан күйүп отуруп жалындап тутанды. Баракелде кызым, адамдын колунан келбеген эмне бар дейсиң? Бир жумадан бери сен деле айылдын турмушуна көнүп калдың. Мына отуңда быкшыбай дароо күйдү. Ата, айылда эле жашасак болгудай, Буюрса эс алууга чыксам келип жашайм. Өзүмдүн да ниетим ушул. Бирок апам келбесе керек. Апаң шаарда жашай берет. Кечээ Кайрат менен сүйлөштүм. Кийинки жылы окуусун бүтсө айылга келип чоң атаңдын үлүш жерлерин иштетем деди. Сугат жерлери жөн эле жатат. Көзүм билип иштеткен адам акчанын баарын айылдан тапса болот. Чай кайнап калганда Кайрат турду. Ата, эрте турупсуздар го. Эрте тургандын этеги рызкыга толот дешет уулум. Айылдын таңын тосуп, дөңсөөгө чыгып келдим.
Бүгүн шаарга кайталыбы? Кайталы, буюрса дагы келебиз. Короо жайды иреттеп жакшы кылдыңар. Мырзаны ойнотуп курсагын тойгузгула, салкында жолго чыгалы. Арадан 1 саат өтүп зымыраган машина шаарды көздөй багыт алды. Жаш кезинде шаарга кетүү ашыкчу. Эми минтип жашы үйдүлүгү мезгилде айылды улам кылчак карап, бир кымбат буюму унутуп калгансып кыйылып баратты. Айсал ишке эрте жөнөдү. Күндө бул маалда кайненеси туруп жүрчү. Бүгүн негедир көрүнбөйт. Дастарконго эртең мененки чайды даярдап үстүн жаап койду. Турушса өздөрү ичишээр. Мырза айылга кеткенден бери ушинтип кулак мурун кескендей жымжырттык. Үчөө үч жерде өз иштери менен алек. Кечки тамакка гана чогуу отурушат. Кайненеси да суз жүрөт 1 жумадан бери. Баарын билип турса да Айсал батынып эч нерсе сурай албайт. Кайнатасы менен кайненесинин салкын мамилесин көрүп ушинтип жүрүп, ажырашып кетишсе эмне болот деп коркуп да кетет. Азыр да жумушуна ушуларды ойлоп бара жатты. Күн аркан бою көтөрүлүп калганда медерлер шаарга кирип келишти. Бул убакта үйдө эч ким болбойт, баары жумушта. Кудайга шүгүр, Талгат да жакында банкка жумушка орношту. Маянасы аз экен деп бир аз кыйылып жүрөт. Медер болсо уулунун эл катарына кошулуп иштеп жүргөнүнө кубанат. Акча жерге кирсин. Тирүү турсам балдарымды эч нерседен кем кылбайм дейт оюнда. Жумуштан Талгат биринчи келди. Темир дарбазанын ачык турганын көрүп ылдамдай басты. Аңгыча короонун ичинен уулунун күлкүсү кулду. Жүрөгү дүкүлдөп кетти. Мырза, эшиктен кирип эле уулун чакырды. Эжеси менен селкинчекте отурган уулу атасын көрүп кучагын жайып чуркап жөнөдү. Гүлдөргө суу койгон желим түтүк жерде жаткан экен. Чалынып кеткен наристе катуу жыгылды. Талгаттын жүрөгү кабынан чыгып кете жаздады. Колундагы сумкасын ыргытып жиберип учуп жетип, жерден өйдө көтөрдү. Тизеси канап кеткен экен. Чырылдап ыйлаган небересинин үнүн уккан Медер да чуркап чыкты. Мен күнөөлүүмүн, сырттан кирип кыйкырып жибербедимби? Талгат жанын коерго жер таппай турган ордунда тегеренип кетти. Мага бериңиз, тазалап дары сүйкөп коеюн. Баянсулуу инисин көтөрүп коридорго кирди. Артынан кирген Талгат уулунун жанына тизелей отуруп колунан өптү. Мени кечир балапаным. Айсалдын келээр маалы болгондо Талгат тымызын корко баштады. Кантсе да эне эмеспи? Уулунун айрылган тизесин көрсө кантер экен. Ыйлап жибербесе болгону. Уулун көтөрүп көчө тарапка чыкты. Айсалды жолдон күтүп алмак болушту. Аңгыча көчөнүн башынан 2 караан көрүндү. Апасы менен Айсалдын чогуу келатканын көрүп, Талгат ичинен кубанып турду. Уулун Айсал биринчи байкай койду. Апа, тигине Талгат мырзаны көтөрүп турат. Атамдар айылдан келишкен турбайбы? Кара жаным келген тура, баарынан ушуну сагындым. Астра ылдамдай басып барып небересин колуна алып бетинен өптү. Бутум, бутум. Мырза эңкейип тизесин кармалады. Бутуна эмне болду? Таңылган жерди көргөн Астра бакырып жиберди. Короодо түтүккө чалынып бир аз башта жыгылып калды. Талгат күнөөлүү болуп акырын сүйлөдү. Ушунчаң жүрүп бир баланы карай албаган эмнеңер? Ошол түтүккө өзүңөр чалынсаңар болмок. Баян дары сүйкөп койду апа. Түштөн кийин сүйкөө эмне кылат элеңер анан? Көп айрылдыбы? Көп деле эмес. Талгат жалдырап бир апасын, бир аялын карады. Кокустук да апа, 1-2 күндө жакшы болуп калат. Айсал ичинен эзилип турса да сыр билдирбеди. Талгат аялынын сабырдуулугуна, акылына ыраазы болуп тиктеп турду. Жайды аяктатып Баянсулуу кайра окуусуна жөнөдү. Бул жолу Медер былтыркыдай бошошкон жок. Кызы менен кыйладан бери чогуу жүрүп, сагынычы таркап калган эле. Ак жол көлөкөм, аман эсен жетип ал. 1 жыл деген көз ачып жумганчалык эле убакыт. Жакшы жүр, ден соолугуңа жакшы кара. Кызым бекем кучактап, самайынан жыттады. Сиз да жакшы жүрүңүз ата. Мен сизди жакшы көрөм. Жакшы бар кызым. Астра канча карманса да болбой ыйлап жиберди. Жакшы калыңыз апа. Жеңемди урушпаңыз Сураныч. Сиз жакшы апасыз. Кызы кучактаганда Астра андан бетер көз жашын тыя албай төгүлүп ыйлады. Кайдагы жаман жорукту баштаба Астра. Кызыбыз узак жолго баратат. Күлүп жайна узатсаң.
Медер аялына ушинтип айтканы менен өзү да ичиң шерилип турду. Бир аз узап барып артына бурулган кыз кол булгап турган ата-энесин көрүп көзүнөн жашы мөлттей түштү. Силер жашагыла. Менин бактыма силер узак жашагыла. Баянсулуу тырышып жакшы окуду. Аракетчил, билимдүү кыз көз жаздымда калган жок. Жетекчи болуп жүргөн профессор орус аял бир күнү күтүлбөгөн сунуш айтты. Сен мага абдан жактың. Азыр сендей билимдүү, өз иш үчүн жан берген кадрларды табуу кыйыныраак. Эгер макул болсоң менин менчик клиникамда калып иште. Өзүңө жакшы тажрыйба топтойсуң. Качан кетем десең жолуң ачык. 40 жылдан ашуун эмгек жолумда 3 гана адам көңүлүмө туура келип, устат катары бар билгенимди үйрөтүп чыгардым. Алардын бирөө мекенине жакында кайтты. Экөө али күнгө чейин менин жанымдан кетпей иштеп жүрүшөт. Марина Михайловна, мен атам менен акылдашып, сизге эртең жообун берейин. Шашылба. Мындай нерсени жакшылап ойлонуп чечишиң керек. Баянсулуу көпкө ойлонду. Калса кандай болот? Же атасы уруксаат бербес бекен? Бирок медицинага киргенден баштап башка өлкөдө окуп, иштегенди арзуу кылды. Кудай буйруп, ординатурасын минтип бул жакта окуп жүрөт. Кантсе да ата-энеси менен кеңешип чече турган нерсе болду. Кечинде атасына коңгуроо кылды. Адатынча экөө көпкө сүйлөшүштү. Медер да үйдөгү, жумуштагы жаңылыктардын эрикпей кызына сай медиреп берет. Кызынын да ар бир жаңылыгын дыккат угуп, ар бир ийгилигине жетине албай кубанат. Ата, сизге чалган башкы максатымды айта элекмин. Айта кой кызым. Медер астыйдил кулак төшөп калды. Мага бул жактагы врачтар калып иштөөгө сунуш беришти. Сизсиз кантип чечет элем? Ата-энем менен акылдашайын деп айттым. Кандай дейсиз? Ойлончу маселе экен. Азыр эле сага ооба же жок деп айта албайм, мага да убакыт бер. Апаң, ага-иниң менен ортого салалы. Макул атаке, шаштырбайм. Талгат байкем менен да сүйлөшөйүн. Кантсе да чет жерде окуп иштеп калган. Кеңешим берер алда. Медер сүйлөшүп бүтүп тунжураак ойго чөгүп отуруп калды. Буюрса 3 айдан соң окуусун бүтүп келет деп күтүп жүргөн кызы минтип ошол жакта калып иштейин деп жатат. Эмне кылат? Кандай десе туура болот? Өз күчү менен ординатурага өтүп алганда да кыйла күн алыска кетерине ичинен ийрилип жүргөн. Эшиктин акырын кагылганы оюн бөлүп жиберди. Талгат экен. Кирсем болобу? Кир уулум. Баянсулуу менен сүйлөштүм, сизге да айттым деди. Ооба, карындашың ойдо жок ишти айтып кыйла бушайман кылып жатат. Сен эмне дейсиң? Мындайда оюңа да жарытылуу эч нерсе келбей калат экен. Билбейм ата. Мен деле уккандан бери оюм бир жерге токтобой жатат. Апама да айтып чогуу отуруп сүйлөшөлү. Бирок акыркы сөз сизден. Астра алгач укканда ай асманга секирип каршы чыкты. Маңдайымда болсун деп көшөрүп туруп алды. Эмне маңдайыңа өмүр бою байлап отурасыңбы? Кыз бала бир күн болбосо бир күн кетет да. Медер жактырбады. Ал башка кеп. Күйөөгө кеткен менен чет жакта иштейм деп калып калган эки башка нерсе болуп жатпайбы? Апа, менин оюмча уруксаат берели. Баянды акылдуулук кылып, биздин алдыбыздан өтүп уруксаат сурап жатат. Өзү чечип калам иштейм десе колубуздан эмне келмек? Аргасыз макул болмокпуз ошондо да. Бир топко ары бери тартышып акыры Астрада моюн сунуп отуруп калды. Баянсулууга уруксаат беришти. Медер кызынын кубанганын көрүп ичинен туура чечим кабыл алганына чындап ишенди. Мезгил дегениң ылаачын куштан да бат учкандай сыягы. Ай жылга алмашып, өмүр суудай агып өтүп жатты. Медер ардактуу эс алууга чыкты. Көп жыл иштеп эмгеги сиңген жамааты да жогорку деңгээлде узатышты. Ойлоп отурса, ушул ишине өмүрүнүн 41 жылын арнаптыр. Бул жылдарда не деген гана окуялар болду. Капкара чачы, буурул тарткыча бул жумуру баштан көп нерсе өттү. Мына эми жашы да 60-тан ашып, ордун жаштарга татыктуу бошотуп берди. Буюрса небереси Мырза да быйыл мектеп босогосун аттайт. Өзү кыялданып жүргөндөй айылга бир отоло кетмек болду. Кайратта окуусун бүтөр жылы жаз алды менен эле айылга жөнөгөн. Кээде келип калат.
Шаарда чоңойсо да өз ордун айылдан тапчудай ушулуулу. Алдыдагы пландарын айтып отурса, Медер да акылына баа берет. Быйыл бир топ жерге буудай айдап, беде өстүрдү. Чоң атасынын булак боюндагы сугат жерине картошка да тигиптир. Айтор, жердин сырын билген, өзү да мээнеткеч мыкты агроном чыкты уулу. Эртең айылга жөнөйм, Кайраттын жанына барайын. Кечки тамак ичип жатканда Медер жай сөз баштады. Астра чок кармап алгандай дирт этип чочуду. Демек кетет экен да. Көпкө жүрөсүзбү? Талгат бейкабар сурады. Биротоло ошол жакта калам. Каалаганда силер дагы барып тургула. Кайрат да эми шаарга келбейм деп кетти. Иниңдин жасап жаткан иштерин көрсөң көзүң кубанат. Берекенин, ырыскынын баары айылда уулум. Макул ата, эртең өзүм жеткирип келем сизди. Тиги агрономдун да иштерин көзүм менен көрүп келейин. Эртеси Медер менен Талгат шашке ченде жолго чыгышты. Мырза ээрчип кошо кетти. Чоң атасы менен бармактайынан жаны бирге. Айсал да баргысы келип, бирок кайненесин жалгыз таштай албай кыйылып кала берди. Астра сыртынан сыр бербей узатканы менен ичи от менен жалын болуп жатты. Бир чатырдын алдында караанын көрүп, үнүн угуп жашаганын канча каниет эле. Эмичи, биротоло айылда жашайм деп кетпедиби? Айсал кайненесинин күйүтүн билип, туюп эле турат. Бирок билгенде кантет, улам уурданып карап коюп тиричилигин кылып жүрөт. Медердин кеткенине бир айга чукулдап калды. Атанын орду үйдө бөлөк тура. Бир капталдары бошоп, айрыкча Талгат кыйналып жүрдү. Күнүгө телефон кылат. Үнүн укса да кыйла бели бекип көңүлү ток боло түшөт. Айсал экөө апасын аяшат. Билинбей жүрүп катуу өңдөн азды Астра. Дагы жакшы мырза бар. Жакындан бери чоң энесинин койнунда жатып жүрөт. Небересинин көңүлүн алам деп байкуш Астра күнүгө түркүн нерсе көтөрүнүп келет. Ар дем алышта паркка, эс алуучу жерлерге алып барат. Барган сайын мырза да чоң энесине тартылып, мурдагыдай чоң атасын сурап беймаза кылбай калды. Айсал, Астра терезеден башын чыгарып кыйкырды. Мен мындамын апа. Келини жайкашкана тараптан көрүндү. Колуң бош болсо мага кирчи. Очоктун кафелдерин жууп жаткан, бүтө коеюн. Таптаза эле турган нерсенин дагы эмнесин жуйсуң? Таштан ары. Дем алыш күнү деле жаның тынбайт. Макул, азыр кирем. Айсал дароо колун жууп, ал жапкычын чечип калтырып, кайненесинин бөлмөсүнө жөнөдү. Астра кутудагы зер буюмдарын, алтын жасалгаларын столго жайып алып отуруптур. Айсал босогодо туруп калды. Кел бери отур мындай. Сага берчү аманатым бар. Көптөн бери ойлонуп жүрүп акыры сааты бүгүн чыкты. Баян сыяктуу өз кызым болуп калдың эми. Ушул үйдүн босогосун аттап келгениңе быйыл 7 жыл болуптур. Ушул сөйкө шакекти сага берейин. Жакшылап тагынып жүр. Мырзамды төрөп бергениңе менден ыраазычылык катары кабыл ал. Апа, бул өтө кымбат топтом да. Мага башкасын эле берсеңиз. Айсал бриллиант сөйкө шакекти көрүп апкарып туруп калды. Ал кызым, сен мындан да кымбатына татыктуусуң. Рахмат апа, бул белейиңизди көзүмдүн карегиндей сактайм. Айсал эңкейип кайненесин кучактады. Көп жашаңыз, сизди жакшы көрөм. Канча жылдан берки кайнене менен келиндин ортосундагы көзгө көрүнбөгөн тоскоол бүгүн урап, жүрөктөргө мээрим, сүйүү толуп турду. Август айы ортолуп калды. Дем алыш экенине карабай адатынча Айсал бүгүн да эрте турду. Экинчи кабаттан түшүп келатып коридордо турган эң чоң жол сумканы көрүп чочуп кетти. Ким кайда кетип жатат? Чуркап түшүп эки жагын элеңдеп карап туруп калды. Эч ким көрүнбөйт. Талгат менен мырза уктап жатпайбы? Аңгыча терезеден сырттагы селкинчекте отурган кайненесин көрдү. Бир жака жөнөөчүдөй болуп кийинип алыптыр. Шашып экинчи кабатка көтөрүлдү. Талгат дейм, тур тез. Апам бир жака кетип жатат. Жуурканды алып ыргытып жулкулдатып ойготту. Дагы эмне? Дем алыш күнү да тынч уйку бербейсиң. Апам кетип жатат. Жол сумкаларын дайындап өзү кийинип алып сыртта отурат. Эмне, каяка экен? Талгаттын көзү умачтай ачылып секирип турду. Билбейм, чык өзүң сура. Көйнөгүн чала кийген Талгат шашылыш сыртка чыкты. Чын эле апасынын түрү бир жакка кетчүдөй. Апа,
Таң атпай кайда барасыз? Үйдөгү эмне болгон сумкалар? Мен жөнөп жатам уулум. Сени ойгонсун деп мында күтүп отурдум. Каяка жөнөйсүз, бизчи? Кааласаңар чогуу барып кайра кечинде кайтып келе бергиле. Мен биротоло калам ошол жакта. 2 чоң сумка кийим-кече. Деги кайда барасыз, дареги барбы? Талгаттын чыдамы кетип кыйкырып жиберди. Айылга барам. Атаң менен Кайраттын жанына. Эмне? Бул жактагы жумушуңузчу? Ананда сиз айылда жашайсызбы? Жашайм, эң сонун жашайм. Көрөсүң го, апаң кандай келишимдүү айылдык кемпир болоорун. А жумуштан болсо арыз жазып биротоло бошодум. Талгат уккан кулагына ишенбей делдейип турду. Кантип апам айылга жашайт? Түш көрүп жатам го. Тегиз жолдо айылды көздөй зымырап бараткан машина Астраны учу-кыйры көрүнбөгөн мейкиндикке алып учуп бараткандай сезилди. Жүрөгү ысып, көөдөнүнөн чыгып кетчүдөй согуп жатты. Баратам сага, жан шеригим. Кечир суранам. Мага сенсиз дүйнө караңгы экен. Чыгарманын аягы.